Биздин өзү негизи даараттарыбызда, намаздарыбызда, ибадаттарыбызда, зикирлерибизде, Курандарыбызда өтө ката көп. Жашообуз өзү катага толгон. Бирок ошону акырындык менен оңдоп, Алла Тааланын астына аракетибизди көрсөткөнү барат экенбиз да. Адам толук түрдө оңолуп кетиши кыйын. Адамдардын ибадаты дагы толук болуп кетиши кыйын. Кемчилдиксиз, ушул кемчилдиги менен Алла Таала жакшы көрөт экен биздичи. Өтө эле оңолуп кетсе бул жакшы болбой калат экен. Бала барго, бала кичинекей тили чыккан бала минези менен ширин десе, ката сүйлөштүгү менен ширин экен. Канттык, кака деши менен ширин экен. Атаны ата, апа деши менен ширин экен да. Кудум ошондой пенненин дагы Алла Таалага сүйкүмдүүсү ушу каталары менен сүйкүмдүү экен. Ката болсо дагы аракет кылып, баса албаса дагы томпоңдоп басып куласа ошол ширин экен, көрүнөт экен. Ушундай сүйкүмдүү көрүнөт экен. Ага болгон мухаббат ашат экен. Кудум ошондой адам баласы дагы, урматтуу туугандар, эптеп мен кыла албайм. Жаш бала бас эптеп араң бас десе, жок мен баспайм деп отура берсе, анда адамдын бияктагы ата менен апанын жини келет экен. Неге бул баспайт деп ачуу келет экен да. Эптеп кичине бир-эки тай кылып бassa, мына басып атат, оны басып атат деп ата эне сүйүнөт экен, сүйүнүчкө келет экен, кубанат экен. Кудум ошондой Алла Таалага да жок мен окубайм, бүт нерсени үйрөнүп алып туруп, бүт таптаза болуп алып туруп, анан кылам десе бул болбойт экен. Акырындык менен мына башында сананы жаттадым, эми булуну жаттадым. Ошентип бирок окуй берсем, Алла Таалага ушундай сүйкүмдүү болот экен. Бул билбесе дагы, ката болсо дагы мага аракет кылып, менин өкүмүмдү аткарам деп атат деп Алла Субхана ва Таала ушундай сүйүнөт экен да. Ошого урматтуу туугандар, биз дагы башкаларга эскертишибиз керек. Окуй албайм, анан жаттай албайм, баштай бергин сен. Баштай бер, эптеп баштай бер, кете берет ошентип. Алла Таала мына ошону жакшы көрөт. Адам баласы күн ката кетирет. Ошо ката кетиргендердин эң Алла Таалага жакканы кайсыл десе, ката кетирет. Астагфирулла, ушуну ката кылып алдым, я Алла мени кечирчи. Билбей кылып алдым, билип дагы кылып алдым, я Алла. Мен өзүмдү башкара албай атам, нафсимди башкара албай атам, я Алла мени кечир деп. Ушул нерсе Алла Таалага сүйкүмдүү экен да. Анан кийин бардык нерсени кылып алып, жок мен таптазамын деген, бул Алла Таалага жакпайт экен. Ошого урматтуу туугандар, биздин ибадатыбыз, намазыбыз эң жакшы болуш үчүн биз биринчи дааратыбызды жакшы кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сахабалар кеңеш сурайт эле, я Расулулло, мен кандай кылсам жашоомдо береке болот? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир насаатында айткан, сенин ырыскың кенен болсун десең, анда даараттуу абалда жүргүн дайыма деген. Ким эгерде дайыма даарат менен жүрө турган болсо, анын ырыскысы кенен болот экен. Караңыз. Эмнеге? Себеби ал таптаза жүрөт.